Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuçular, ötkönde istihaza temasın ötkön sabakta aytып öttük. Bugün nifas tuuralı sabagыбыз bolmokçu. Hayыздын, istihazanın, tayamumnun, mashtın leksikалық жана терминологиялық маанisi бар сыяктуу эле бул nifas деген сөздө дагы эмнеси бар? Өзүнүн лексикалык жана эмнеси терминологиялык мааниси бар. Nifastын лексикалык мааниси тууралуу мына китебибизде эки түр айтышат. Биринчи эки пикир айтышат. Биринчиси эмне экен? Баягы жатын канды чыгарды, айдады деген сөз да. Жана насос неме айтат го? Насос менен сууду айдайсың. Ошондой суу не кылды? Жатын канды чыгарды. Экинчи мааниси бул нафстын чыгуусу деген сөз да. Себеби нифас болгондо бир жан чыгат, бир нафс чыгат. Туурабы? Ошон үчүн арабтар айтат: "Нафасатил мар'ату иза валадат." Аял нифас болду десе, не деген мааниси экен? Төрөгөн кезде нифас болду. Төрөдү деген мааниде экен да, кыскасы. Төрөө деген мааниси бар экен. Бири эмне экен? Бир лексикалык мааниси канды, жатынын канды чыгаруусу. Экинчиси болсо төрөө деген мааниси бар. Ал эми терминологиялык мааниси мына китебибизде өзү айтат. Ошондон окуп кетели. Бисмиллахиррахманиррахим. Ван нифасу хуаддамул харижу акибал виладати. Нифас деп төрөттүн артынан чыккан канды айтат. Нифас эмне экен? Бала төрөлдү. Бала төрөлгөндөн кийин ошол алдыңкы мүчөдөн, аврат мүчөдөн чыккан канды эмне деп коет экен? Нифас деп коет экен. Ал эми эгер бала төрөлбөсөчү, баланы жанагы кысырып кылып алынчачы. Бул жерде төрөдү деп жатат да. Аныдай эле биз не кылды дейбиз? Төрөдү, бала чыкты. Ал эмне болот эми? Ал операция менен чыгат. Ал тияктан чыкпайт, аврат мүчөдөн. Туурабы? Ал операция менен. Мында эмне болот десе, карайбыз, эгерде кан чыга турган болсо, жанагы немеден, аврат мүчөдөн нифас болот, чыкпаса нифас болбой калат деп алымдарыбыз айткан жери бар таксылар. Түшүнүңүзөрбү? Кыскасы нифас эмне экен? Төрөөдүн артынан чыккан не экен? Кан. Ваддамул лади тарахул хамилу ва ма тарахул мар'ату фи хали виладатиха кабла хуружил валади истихадатун. Аял кош бойлуу экен кезинде көргөн кан istihazа болуп эсептелет. Аял кош бойлуу экен кезде кокустан аялдан кан чыкса, эмне деп эсептелет экен? Истихаза болот. Жана ва ма тарахул мар'ату фи хали виладати кабла хуружил валад. Төрөп аткан кезде жанагы баланын көпчүлүк бөлүгү чыгуудан мурун чыккан кан дагы истихаза болуп эсептелет. Баланы айталы 60 сантиметрлик деп коелу. 60 сантиметрдин көпчүлүк бөлүгү алса турган болсок, жарымыдан көбү десек кайсын алабыз? 30%ден 30 сантиметрден көбү дейли. Ошончосу чыкканга чейин айталы 5 сантиметрде чыкты, 10 сантиметрде чыкты, ошол мезгилде келген канын аты истихаза деп аталат. Кудай сактасын. Бирок кокус ошол намаздын акыр убактында болуп калсачы. Намаздын акыр убакты айталы бир 5 минут пешинин 10 минут пешин намазыны же 5 минут пешин намазын окуганга убакыт калганда толгоо келип калды. Баланын жарымысы эмне болгон? Жарымыдан азы чыгып калды. Эми ошол аял эмне кылыш керек таксылар? Ал истихаза болуп эсептелет. Төрөш керек. Бирок намаз эмне болот? Маселе намаз жөнүндө кетип атат. Эгерде намаз окубаса күнөөкөр болуп кетет мекелер. Түшүнүп атасыңарбы? Таксыларым. Эгер ошондой мезгилде намаз убактында аябай аз калганго, ошол моментте толгоо кармап бизде окубайттар го, негизинен шариаттын эрежеси боюнча ошондой аял төрөп жатканда баласынын көпчүлүк бөлүгү чыгуудан мурун намаздын акыр убакты келсе, намаз толук мойнуңузга милдет болот. Окубаса күнөөкөр болуп кетет. Күнөөкөр болот ал. Ошондо ошол бойдон төрөй элек намаздын убакты чыгып кетти да. Түшүндүңүзбү? Төрөбөй чыгып атат. 5 минут убакыт калган. Бул намазды окубады. Анан намаз не болду? Каза болду. Анан баланын көпчүлүк бөлүгү эмне болду? Чыкты. Намаздын акыркы убактынын ичинде намаздын жанагы баланын денесинин азыраак бөлүгү чыккандыктан ал истихаза эле. Анын мойнуга намаз окуу милдет эле. Ал окуш керек. Ошондой мезгилде дара талабаса таяммум кылып алып, мурунку доурларда жерди казышат эле. Мындай жерди казасың неме сыяктуу.
чуңкур казып коесуң. Анан аял ошол жерге отурат да, баягы балага зыян тийбесин деп ошол жерге отуруп алып намазын окуйт. Рүкү сажда кыласа, рүкү сажда менен кыла албаса, ишара менен намазын эмне кылат? Окуп коет дейт аксыр. Эгер окубай кетсе, кандай болот экен? Күнөөкөр болот. Бул милдет маселелер таксылар. Хоп, ва акаллун нифаси ла хадда лаху. Нифастын азында неси жок, чеги жок дейт. Себеби эми төрөттүн арттан чыккан кан болуп атпайбы? Андан ал жагына эч нерсени айта албайсыз. Ва аксаруху 40 яуман. Нифастын эң көбү 40 күн. 40 күн. Биздин мазхабтын көз карашы боюнча мына ушу нифастын эң көбү 40 күн. Себеби буга далил катарында Умми Салама радыйаллаху анханын пайгамбардан риваят кылган хадис келет. Анна Набия саллаллаху алейхи ва саллям ваққата лин нуфасаи 40 яуман. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям нифас болгон адам үчүн 40 күн мөөнөт койгон деген. Мына ушул хадистин негизинде эмне дейт биз? Нифастын мөөнөтүнүн эң азы 40 күн. 40 күндөн 1 секунд өттү, андан ал жагы келген кан эмне деп аталат? Истихаза болуп кетет. Түшүнүктүүбү? Бирок биринчи төлөгөндө балким 40 күн кетиши мүмкүн, бирок андан кийинки төлөгөндөрдө уже адат кыла баштайт да. 20 күн көрүп токтоп калышы мүмкүн, 30 күн көрүп токтоп калышы мүмкүн. Бирок эң патолог канча экен? Максимальный 40. Минималисинде чеги жок. Балким 5 күн көрөт, балким 10 күн көрөт, балким 20 күн көрөт. Бирок максималисинде чеги бар. Максимальный канча болот экен? 40 күн болот. Андан аштака өтпөйт. وإذا تجاوز الدم على 40 وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها. Эгер нифастын каны 40 күндөн өтсө дейт. Жанагы хайздагындай, хайзда өтүп кетсе кайра кайтарат деп атка. 40 күндөн өтүп кетсе, бул аял мурункусунда бала төрөп, монда белгилүү адаты бар болсо нифаста, кайра адат күндөрүнө кайтарылат дейт. Birinci balanı törөгөндө kança күндө токтоду? 30 дегиле. 30 күндө токтоду биринчи бала. Эми бул аял үчүн 30 күн эмне экен? Адат. Эми экинчисин төрөгөндө 30 күндө токтободу. 31 болду, 32 болду, 33 болду, 40 болду. 40тан өтүп анан не болду? Токтоду. Эмне кылат экенбиз? 30 күнү нифас дейбиз. Андан калган күндөрү жана кан келип турган кезде окубаган намаздардын бүт казасын не кылып берет? Окуп берет. Түшүнүктүүбү? Бирок эгер 40 күнгө жетпей токтоп калсачы, 35те токтоп калды, 39да токтоп калды, анда бардыгы не болот? Нифас болот да намаздардын казасын не окубайт. Түшүнүңүздөрбү? Хоп. Ва иннам такун лаха адатун фа нифасуха 40 яуман. Ал эми эгерде аялда адаты жок болсо, анда анын немеси нифасы не болот экен? 40 күн болуп эсептелет. Жана жокорудагы хадис сыяктуу. Хоп. Ва ман валадат валадайни фи батнин вахидин фа нифасуха ма хараджа мин ад-дами акиба ал-валади ал-аввали инда Аби Ханифата ва Аби Юсуфа. Кимде-ким, деки кайсыл бир аял эгиз төрөсө. Валадат валадайни дегени не экен? Эгиз төрөсө. Анын нифасы биринчи баланын артынан чыккан кандан башталат. Бул кимдин көз карашы? Абу Ханифа жана Абу Юсуф. Эгиз төрөгөн аялдын нифасы биринчи бала чыгат го, биринчиси чыгат. Ошонон башталат. Ал эми вакала Мухаммад ва Зуфар минал валади сани. Имам Мухаммад менен Имам Зуфардын көз карашы боюнча биринчи баладан кийин чыккан кан истихаза болот. Булардын көз карашы боюнча биринчи бала чыкты. Намаз вак болсо, намаз вактына акыры келип калган болсо, сиз туруп алып дарат алсаңыз, тарат аласыз. Дарат алсаңыз, таяммум кылып намазыңызды окушуңуз керек булардын көз карашы боюнча. Анан качан экинчиси төрөлдү, эми не башталды? Нифас башталды болуп эсептелет. Бирок муну билиш үчүн силер эң биринчи эгиз деп кимди айтат? Эгиз кандай адамга эгиз деген сөз не колдонулат? Кандай төрөлсө? Эгиз дегенде обычно биз билебиз да, бири азыр төрөдү, бири 2 сааттан кийин төрөлүшү мүмкүн, же 1 сааттан кийин төрөлүшү мүмкүн, же 10 мүнөттөн кийин. Ошондой да, негизинен мындай неме боюнча ошондой. Биздин көрүшүбүз боюнча ошондой. Бирок шариатта эгиз деп кимди айтат десе, биринчиси төрөлүп, экинчиси 6 айга чейин төрөлсө эгиз болуп эсептелет. Эгер 6 ай болгондон экинчиси төрөлсө, бул эгиз эмес болуп калат. Биринчисин төрөгөндөн кийин мисалга 5 айдан кийин экинчисин төрөсө, алар эмне болуп эсептелет экен? Эгиз болуп эсептелет. Түшүндүңүзбү? Шариатта ошондой.
Ошондуктан эгер ушул эрежени ала турган болсок, эми карагыла таксылар. Ушул эрежени алсак, эмне дедик? 5 айдан кийин төлөшү мүмкүн дедик, а? Bir ayal. Bugün 15. aytalı 1. çislada törödü. 1. çislada emne kıldı? Törödü. Nifası kança gün? 40 gün. 40 günden keyin ekincisini törödü. Emne olur emi ekincisinden keyin çıkkan kan? Ya. 80 gün. Ya. Birincisinden çıkan kan, neme olur? Nifası olur da айтып кой. Биринен кийин исхак болот. Abu Hanifa мен Abu Yusuf boyunca жана 40 günden keyin töröldü. Значит, al ekinciden keyin çıkkan emne emес? Nifas emес al. Al je istihaza bolot, je hayz bolot. Kantip karayüz ana. Karayüz emi. 40 gün boldu. Düşünüңүздөр, 40 gün. 55 günden keyin törösөчү. Ova 55 günge çeyin. Birinci törölgönden keyin 55 günge çeyin bul ne? 40'ı nifas, 15'i istihaza. Birok 55'ten keyin törösөчү. Hayız bolot. Hayız bolot. Düşünüңүздөрбү? Misalga birinci törödü 40 günge çeyin ne eken? 15 gün taza gün. Andan keyin eğer ekincисini törөй turgan bolup artıdan kan çıksa al ne dep atalat? Hayız dep atalat. Düşünüңүздөрбү taksılarım? Ya. Egiz dep kimde aytat eken Ali? Egiz dep kimde aytat? Egiz törölgen bala deyim. Birinci töröl, ekincisi 6 ayga çeyin törölgöndür. Ya 6 ayga çeyin. 6 ay boldu, anan bul özünçe ol eseptilet. Bir gün ötmese de olmuş. Maşallah, rovna 6 ay bolsa da ele. Rovna 6 ay bolsa da ele, neme ol eseptilet. İşte bolsun günde bir ay töröldü de töröldükten bir aydan keyin ekincisi töröşü mümkün. Ova. Yani bul kitap şunday. Bul jaşoodо har nese bolot. İsa aleyhisselam atasız töröldü. Adam aleyhisselam topraktan ele jasap koydu taksı. Kuday Taala kılam dese har nese sizin jaşooңузга бере алат. Ага кудурети жетет. Кээде ошол адаттан сырткары өзүнүн кудуретini көрсөтүү үчүн Kuday Taala каалаган нерсени кылат. Çünkü adattan sırtkarı nesini kılıp koyuşu mümkün. Birok adatta bizden görgönübüz mınday yok. Birok şariat ayttığımız значит şunday boluşu mümkün taksılar. Bizden mazhabtın жақшы jeri, жақшы jagı. Mına şunday kebir meselelerdi aldın ala aytıp koygandığı da. Bizden mazhabtın özgöçölüğü uşul. Eğer koksu uşul okuyaga uçurap kalsan, moldaki kayakta dep izlep жүрбейсиz da. Bunun hükümü ne bolat eken dep mujtahid izlebeysiz. Bizden mujtahidler büt program ağızda aldın ala ne kılıp koygan? Aytıp koygan da. Büt erecelerde aytıp koygan. Oşol erecege jaraşa çeçim çıkarıp kete beresiz. Bizden mazhabtın özgöçölüğü oşondoy. Kebir başka nemeler var, mazhablar var. Alar oşol zarılçılık bolgondo жооп берип, zarılçılık жооп bolgondo mesela suroo kelgende жооп берип, suroo kelgende жооп берип gana işleşken murunku doğrularda da, mesela mujtahid mutlaqların doğrunda. Oşon üçün alarda ahli hadis dep koyuşat. Alarda ne deydiken? Ahli hadis. Alarda le faqih, fiqhti күчтүү bilet, mıqtı bilet, mujtahid, ayat hadisten hükümlü çıkarılat. Birok alar zarılçılık bol boyunca ne kılbayt ile? Bir masele aytbayt ile. Bizdikini Hanafi mazhabı özgöçü ahli ray deyt ko, ahli ray, kıyas iliminin alektengen. Bunlardan özgöçölükleri hadis menen birgelikte aldın ala meselelerden aytıp ketkendigi da. Hükümleri çıkarıp aytıp program akılıp koyup kete bergen. Oşol жерден болбосом ököteң ahli hadis. Ököteң neni bilet? Hadisti de bilet, fiqhti de bilet. Bolgonu biri aytıp ketet, ikincisi жөнүндө суроо болгондо гана жооп берет. Мына азыр ошондой нерселерден көп мындай маселелер. Практика жүзүндө болгон болбосо дагы, бирок ушундай болуп калышы мүмкүн болгондон алдын ала айтып койгон. Биз үчүн бир жеңилдик бул дагы таксыр. Болбосо азыр эгер кокус ушул окуяга учурап калсак, эмне болду эле деп анан издеп жүрө бермей керек да. Хоп, эмне дедик? Эгиз төрөгөн аялдын нифасы кайдан башталат дедик? Birincisi çıkkandan keyin, birinci bala törölgön. Birinci balanın köpçülük bölügü çıktı, nifas baştalat. Bu kimin göz kararışı? Abu Hanifa, Abu Yusuf. Alemi İmam Muhammed, İmam Zufar'dıkı ne dedik? İkincisinden baştalat.